Нурбек Азимов. Достор, барыңарға салам. Мана қандай? Мен жақында эле Лондонго барып иштеп келдим. Жо, клубника терип эмес. Мен капуста тердим. Айырмасы эмне десеңер, клубника тергендер алар өлө мелочный майдачыл болушат. Көп сүйлөшөт ишечү. А биз капуста тергендер мындай, кайсыл жерде кандай сүйлөштү билебиз. Момундай костюмчанбыз деп койбойм. Мен Англияга барарды ойлогом. Мен 6 айга бардым өзү. Английскийди үйрөнүп келем го, аябай соң депчи. Бирок барсам фермада жалаң өзбектер экен деп койгон. Азыр анча-мынча өзбекче да гапирип коем да. Мен Англиядан келгенден кийин мага болгон мамиле өзгөрдү да. Кыргыздар да ушундай экен го, Европага барып келсең эле сени сыйлап башташат экен. Атам өзүнчө кеңешип эле менчи. Кайсы каналды көрөлү дейт. Чоң рахмат. Кайсы каналды көрөлү? ТНТ көрөсүңбү дейт. Апам тамакты тузун мен оюндагыдай кылып, бир братишка болсо вообще өкүл ата кылам деп шок кылды. Кой, анчалык оорбой эле коелу дедим. Лондонда жүрүп мен бирдемсени байкадым да, ал жакта атасы баласына же наоборот баласы атасына мен сени жакшы көрөм балам, мен сени жакшы көрөм ата деп мындай проблемасыз айта алат экен да. Алар уялышпайт экен. Мага ошол нерсе аябай жакты да. Бирок мен Лондондон келип атама ошол сөздөрдү айта албай койдум да. Апама без проблем айтам. Бирок атама биз кыргыздарда ушундай го, атабыз менен баарыбыз эле сүйлөшө албайбыз, атабыздан коркобуз. Мен атама, ата мен сизди жакшы көрөм десем, ал эскен сен бухойсуңбу дейт да. Кана ху дечи дейт да. Мен өзүм дагы өзгөрдүм Лондондон кийинчи. Анткени акча да пайда болуп калды мендечи. Кымбат кыздарды кымбат кофейняларга алып барып, литровый пико ичип. Бир кыз менен, короче, бир кымбат кофейняда отурабыз. Мен байкадым да ошол жакта отуруп, мен акчам бар экен, бирок менин ой жүгүртүм дагы деле кедей адамдыкындай экен да. Анткени биз литровый жандай тропический лимонад заказ кылдык да. Анан болсо кыз кеттик деп баштады да, жарым саат отуруп. Лимонад болсо да жарым графин бар да. Мен айттым, блин, токто, шашпай. Өзүң жөнүндө кененирээк айтып бер. Кайсы уурдаган болосуң? Өзүм болсо лимонадтан жаңы лайымдарын алып чыгып, өлүп талып ичип лимонадтычы. Мен өзү негизи шаардын четинде жашайм, пригородный деген районду ким билет, кол чабуулар. Ошол жакта жашаймын, мен ошол жакта жашайм десем эле элдер менден сурашып берет да, Нурбек силерде пригороддо саат канча болду азыр депчи. Мен да аларга жооп берем, бизде кыш жакында, жаңы жыл тособуз депчи. Бизде пригороддо аябай көчөдө жана иттер көп да, аябай жүрө берет да, жумушу жокчу. Жөн эле үрүшүп берет, жетиштебейт мындай, убактың алып элечи. Мен аларды мындай көрүнбөгөн таш менен кортканды жакшы көрөм да, типа күт депчи. Мен недавно ойлондум да, мен көрүнбөгөн ташты элестетип атам депчи. Таш по-любому көрүнбөйт да, мен фантазиям ушунчалык жокпу депчи. Кайра эле ташты элестетип атасың, Нурбек депчи. Сен стендапмен алектенесиң го, сен творческий адамсың го деп өзүм уруштум да. Жакында эле мен иттерди уже автомат менен коркута баштадым. Токто депчи. Бирок автоматтан коркушпайт экен, алар ташка көнүп калыптыр да. Мени недавно Инстаграмдан взлом кылып кетишти. Мен атыман досторума жазып, акча сурап баштаптыр да. Бир 5-6 досума жазыптыр. Эң кызыктуусу алар акча бербей коюптур. Эски карызды бер сначала деп жазыптыр. Англияга барып келдиң го.
Чоң рахмат. Акырында мен бир кыргыз салтын айтып кетейин. Бизде кыргыздарда салт бар экен да. Бирок биринчиден мен айта кетейин, биз үй бүлөбүз менен аябай патриотпуз да, ушунчалык патриотпуз, что биздин кородо Кыргызстандын желеги илинип турат да. Чоң рахмат. 10 жыл мурун менин бир тууган байкем үйлөндү да. Жеңелер шейшеп текшерет турбайбы? Оказывается, эгерде келин таза чыкса, шейшеп кан болуш керек экен да. Жеңем таза чыгып, жеңелер ошол шейшепти желектин жанына илип коюптур да. Мен болсо 10 жыл мурун аябай кичинекей баламын да, түшүнбөйм, корого чыгып, Япониянын флагын эмнеге илип койгон деп коем. Бизде үйдө саммит башталдыбы депчи. Достор, чоң рахмат силерге. Нурбек Азимов. Эмне иштерди кыйратып келдиң? Стендаптан келетем ата. Эми ошо стендап менен акча кылам деп ойлойсуңбу? Болот, мыкайтты болот деп. Сен мыркырыңды токтот. Мынакей, Кадырбектин баласы Польшага барып иштеп келейин деп атат. Мен да сүйлөшүп койдум. Англияга былтыр бардың, суу, баткак, бу жерде жөн эле консерва жаап аткенсиңер, болду. Жок ата, мен барбайм, Польшага барбайм. Кандай чыгарбайсың? Мен Букит KG'ден арзан билетке сүйлөшүп койдум. Так что барасың, башты оорутпа. Макул ата, барса барып келейин. Стендапка деле может жаңы материал чыгып калаттыр,